Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү берүүдө Жогорку Кеңештин депутаттары жума ичинде көтөргөн олуттуу маселелерге токтолобуз. Алды менен парламент берүүсүнүн негизги темаларын кыскача баяндайбыз. Акылбек Жапаров отставкага кетти. Жогорку Кеңеште министрлер кабинетинин жаңы курамы өлкө башчы Садыр Жапаровдун катышуусунда ант беришти. Таза иштегиле. Эгерде таза адилет иштегенге көзүңөр жетпесе, эртелеп эле арыз жазып кетип калганыңар өзүңөргө жакшы. Кызы, уулу, тегин, аты жөндө атоону кыргыз салтына ылайык тандоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү сунушталууда. Бул өзүбүздү өзүбүз изденүү, өзүбүздү өзүбүз табуу гана нерсе. Аптекалык наркомания. Дарыканада психотроптук заттарды саткандарга 200 000 сомго чейин айыппул салуу сунушталууда. Экинчиси – это лишение права заниматься этой деятельностью сроком более 2 лет. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган депутаттар 3-чү элдик курултайдын алгачкы күnkү жыйынына катышты. Курултайда сөз сүйлөгөн төрага Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан реформаларга учкай токтолуп, негизги эки маселе экология жана билим берүү тармагындагы көйгөйлөр боюнча кеңири кеп кылды. Экологиялык көйгөйлөр көңүл чордонунда экендигин айткан төрага Нурланбек Шакиев өлкөдө токойлордун санын көбөйтүп, таза суунун булагы болгон мөңгүлөрдү сактоо маселесин белгиледи. Жылыга 2 айлык көрктөндүрүү, жашылдандыруу кампаниясын жүргүзөбүз. Андагы берилген маалыматтарда ар бир райондон миңдеген, миллиондогон сандар ушунча көчөт отургузулду, ушунча бак эгилди деген маалыматтар. Тилекке каршы ошол отургузулган бак дарактын канча пайызы өнүп өстү? Бул башка маселе. Ага кеткен убакыт, ага кеткен акча каражаты эбегейсиз. Шамалга каражат чачып атабыз. Андыктан бир дарак эксек дагы анын эртеңкисин өсүп өнүшүнө биз камкордук көрүшүбүз керек. Андан сырткары убактылуу мамлекетти куруу үчүн билим берүүнүн сапатына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын айтты. Бул министрликке 2 баштуу министрлик койсок дагы ал министр алып кете албай жатат. Мына ошол багытта мен демилге көтөрүп 1-2 жолу парламенттин трибунасында да айттым, министрликти бөлүш керек. Мектепке чейинки жана мектеп билими өзүнчө агартуу министрлиги, ал эми жогорку билим жана илим министрлиги өзүнчө түзүлүш керек. Билим сапаттуу болмой сайын сапаттуу келечек болбойт. Акылбек Жапаров ээлеген кызматынан кетти. Анын ордуна министрлер кабинетинин төрагалыгына Адылбек Касымалиев, төраганын 1-чи орун бастарлыгына Дания Рамангелдиев, экономика жана коммерция министрлигинин кызматына Бакыт Сыдыков сунушталды. Алар президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Жогорку Кеңеште ак ниет менен таза иштөөгө ант беришти. Депутаттар шайлоочулардын суроолорун парламенттик трибунада узатышты. Ошентип Акылбек Жапаров аткаруу бийлигинин төрагалык кызматынан кетти. Анын ордуна Адылбек Касымалиев келди. Жаман иштеген жок, жакшы иштеди. Президентибиз койгон тапшырмалардын баарын аткарды деп айтсак болот. Буга чейин бюджетти 500 миллиардка чейин жеткиз деген эң башында ошондой максат менен келди эле. Мына 700ге жетти, 700 миллиард. Азыр 1 триллионго жетсин деген албетте ушундай багыт турат, максат турат. Ал президентибиздин тапшырмасын мен ойлойм сиздер түзүштү аткарасыздар да. Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңеште министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаров салык системасындагы алешемдиктер үчүн кызматтан кеткенин билдирип, аны саясатташтырбоого чакырды. Менин күнү түнү тынбай министрлер кабинетинин алдына койгон талаптарымды министрлер жалпы команданын тапшырмаларымды так жана ыкчам аткарууга болгон аракеттеринин жыйынтыгында мына бүгүнкү жетишкендиктерге жетишип отурабыз. Ачыгын айтып коюш керек, бул жетишкендиктерге министрлер кабинетинин мурдакы төрагасы Акылбек Жапаровдун дагы салымы бар. Эми анын кызматтан кетишин ашыкча саясатташтыруунун кажети жок деп ойлойм. Аткаруу бийлигинин бардык өкүлдөрүн министрлерди эл үчүн иштөөгө үндөп, колдорунан келбегендерди өз ыктыяры менен кете берүүсүн айтты. Ар бир жетекчи мейли кайсы тармакта болбосун өз тармагыңарды иретке келтиргиле. Коррупциялык элементтерди, уурулуктарды түп тамыры менен жок кылгыла. Таза иштегиле. Эгерде таза адилет иштегенге көзүңөр жетпесе, эртелеп эле арыз жазып кетип калганыңар өзүңөргө жакшы болот. Талкуунун жүрүшүндө Дастан Бекежев талапкерге жаңы салыктык талаптар боюнча коомчулукта нааразылыктар көп экенин белгилеп, бул көйгөйдү карап чыгуу талабын койду. Салык реформа жакшы эле болуп атып, анан тилекке каршы бир топ эле нааразычылыктар пайда болду.
Ошол ЭТТн жөнөкөй ишкерден биз талап кылбасак да. Жөнөкөй ишкерден. Бир жумушчу тобун түзүп, ушу ЭТТн, СФ, ККМ маселелерин дагы бир сыйра карап чыгабыз. Депутат электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздар, көзөмөл кассалык машина, электрондук эсеп фактурасына байланышкан маселелерди чечүүнү табыштады. Именно мына маркировка боюнча болбогон бир 50-60 тыйын сыртка кетип атат. Ошону бир контролдоп, бир тестовый режим кылып, бир узартып көрбөйлүбү бир жылга. Эч кандай пайдасы жоктой сезилип атат. Чыңгиз Айдарбеков министрлер кабинетинен жарандардын ипотекалык турак жай алуу кезегин териштирүүнү талап кылды. Мисалы азыр ушул биринчи орунга чыккан аял буга чейин 2848 орунда турган. Ушундай сыяктуу мына далилдеп алар алып келишти. Эгер силер ушул маселени азыр кылдат карабасаңыздар, эртең бүрсү күнү укук коргоо органдары ушул маселе менен алек болот. МИК боюнча эгерде чындыгында да кандайдыр коррупциялык элементтер болсо, анда жазаларын тартышат. Азыр карап көрөлү. Камила Талиева Баткен облусунун Разаков шаарына көп кабаттуу арзан турак жайларды куруу керектигин билдирди. Разаков шаары деп Разаковтун атын койдук. А бирок шаарга окшобойт ал жер. Көп кабаттуу үйдөн жок дегенде 5ти салып бере аласыңарбы? Жерибиз даяр турат Разаков шаарына. Мамлекеттик ипотекалык компания боюнча биз улантабыз. Депутат Нарын облусунун социалдык инфратүзүмдөрүн жакшыртууга каражат сурады. Таза суу тартылса, саркындуу суулар түтүктөр тартылса, асфальт басылса, жарык болсо, мусорубуз чыгып турса, автобус каттап турса, Нарын шаарыбыз таза болуп өндүккөн шаарлар арасына кирет да. Сизден сураныч. Эл өкүлдөрү медицина кызматкерлеринин маяналарын көтөрүү, депозит аркылуу дарыгерлердин кошумча акчаларын өз убагында берүү, кадр тартыштыгын жоюуну билдиришти. Ар бир жараныбыздын ден соолугу биринчи орунда туруш керек. Ар бир ошол дарыгерлерибизди биз сыртка кетирбестен алып калууга аракет жасашыбыз керек. Биз ошолордун айлык маянасын көтөрүш керек. Онкология менен оорулар аябай көбөйүп атпайбы? Мисалы үчүн кошуна өлкөнү алсак, Өзбекстанда программа кабыл алыныптыр. Ар бир аялды бекер дарылоо дегенче. Ушул багытта бизде мындай программа кабыл алынабы? Себеби онкология менен аябай ооругандардын саны көбөйүп атат. Жаш балдар, аялдар, региондогулар запущенный форма менен келет да. Депутат Ырысбек Атажанов Кадамжай райондагы айрым айылдарга чек ара статусун берүү, Арсланбек Малиев Жетөгүз районунун кээ бир айылдарын алыскы аймак категориясына киргизүү сунуштарын айтышты. Мына келгенде ошол Өзбекстан менен чек арага чектеш айылдар бар. Статуска кирбей калган. Мен ошолордун тизмесине берейин. Сиздер ошону чек ара статусуна киргизип берсеңиздер. Талкуунун жыйынтыгында Жогорку кеңеш аталган талапкерлерди дайындоого макулдук берип, Жогорку кеңештин тиешелүү токтомдору кабыл алынды. Жаңы министрлер кабинетинин төрагасы сизге чоң жоопкерчилик жүктөлдү. Сиз дагы парламент менен тыгыз иш алып барууңузга тилектешпиз. Андан соң Жогорку кеңеште министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев башында турган министрлер кабинетинин бир катар мүчөлөрү президент Садыр Жапаровдун катышуусунда ант беришти. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин кароосуна үй-бүлө кодексине, жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору сунушталган. Мыйзам долбоорунун авторлору Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, депутаттар Аманкан Кенжебаев жана Мирлан Самыйкожо. Фамилия, аты жөндөрүн каттоону кыргыз салтына ылайык тандоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү керектигин белгилешет. Айтылгандарга таянсак, катталуунун мурдагы Ович, уулу кызы деген варианттары кала берет. Долбоордун максаты фамилиясын, атасынын атын алууда тандоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, өзү каалаган вариантта катталуусуна шарт түзүү. Чоң атасынын атына экинчи вариантта чоң атасынын атына теги деген сөз ажыратылбай жазылат. Ажыратылбай. Мисалы, Самыйкожо теги, Бактыбек теги мисалы да. Ажыратылбай чогуу жазылганда ата-энесинин каалоосу менен мында дагы атасынын атынан кийин эркек жынысындагы балдар үчүн уулу деген сөз, аял жынысындагы балдар үчүн кызы деген сөз жазылат. Чоң атасынын атына теги деген сөз ажыратылбай чогуу жазылганда үчүнчүдө ата-энесинин каалоосу менен эркек жынысындагы балдар үчүн илик жөндөмөсүнүн мүчөсү дын, тын, дин, тин, дүн, түн. Эркек жынысындагылар үчүн ушул мүчөлөр уланат. Ал эми аял жынысындагы кыздар үчүн чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсүнүн негизинде
дан тан, ден тен, дөн төн атасынын атына уланып чогуу жазылат. Мыйзам долбоору эч кандай финансылык чыгымдарды талап кылбайт. Болгону ушул тартипте гана катталуу болсун деген чектөөлөрдү кыскартат. Юрист катары айтып коеюн, берде көрсө кошумча эле укук экен. Мурдагы биздин өзүбүздүн укугубуз калат. Чектөөсү алынат, чектөө деп мына азыр айтып берди. Мисалы үчүн сатып алды, эл мурда боло албайт элем бүгүнкү күнгө чейин. Эми мындан ары кааласам болот экен. Туурабы? Болот экен. 4 баланын 1 баласы деп атпайсыз. Ооба. Бирок мамлекеттик тил комиссиясынын эксперттери бирдей пикирде эмес. Тил комиссияны корутундуруш керек да. Мына сиз тегиндигин айырмалысыны айтып атасыз да, эгерде ошол кененирээк түшүндүрүп берсе, тил комиссиянын өкүлү болсо. Терминология комиссиянын 9 мүчөсү тегин деген сөздү туура көрүшкөн, ал эми 5 мүчөсү теги дегенди. 6 мүчөсү катышкан эмес. Миграция күч алып турган маалда айрыкча Россия Федерациясында жашап иштеп жаткан уулу кызы деп катталган жарандар кайрадан ова дегенге өткөн фактылар да бар. Жарандык каттоо актыларында ушул боюнча сиздерде кандай маалымат бар? Негизи эле ошол канча адам мисалы офтон уулу кызына өтүп алып туруп, анан кайра офко өткөн фактылар катталды беле? Ошон боюнча статистика боюнча сиздерде барбы? 2023 жыл 16 000 адам фамилиясын которгондо, бирок баягы сиз айтып өткөндөй мисалында кызыдан офкобу же офтон кызынабы деген андай статистика тилекке каршы бүгүн жок да. Аты мурун айтылыш керекпи же фамилиясы мурун айтылыш керекпи? Мирлан мырза, менде мындай кыскача ойдо өзүм оюм, кыскача эле суроо. Сиз жана мисал келтирип кеттиңиз, Бактыбек теги Үсөн депчи. Эми дүйнөдө көп практикада биринчи өзүнүн ысымы айтылат го дейм. Үсөн Бактыбек теги деген сыяктуу. Туура. Мунун кандай эмеси бар? Бирок бул бизге менталитетке, башкага биринчи атага тең уул, атадан артык уул, анан атадан кем уул деген бар эмеспи? Анан атаңан өтүп кетесиңби деген сыяктуу дагы бир ымсап болуп калат экен да, биринчи өзүң айтып аласыңбы деген сыяктуу нерсе болуп калган. Анан документтерде дагы биринчи фамилия жазылып келген да. Мына ушундай тактоолор менен мыйзам долбоору колдоо тапты. Ата текти сактоо бул тарыхты, каадат салттарды жана өздүк аң сезимди жоготпостон келечек муундарга өткөрүү. Андыктан улуттук өзгөчөлүк дагы адамдын ысымын атоодон башталат. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында төрага Нурланбек Тургунбек уулунун өлкө башчысынын аты жөнүн кыргызча атагандыгы да көпчүлүктүн купулуна толуп жаткан чак. Кесиптешибиз бул боюнча айрым депутаттардын пикирин угуп көргөн. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында төрага Нурланбек Шакиев президентке сөз берип жатып Садыр Нуркожо уулу деп кайрылды. Урматтуу Садыр Нуркожо уулу, урматтуу депутаттар, урматтуу Адылбек Алеш уулу жана министрлер кабинет мүчөлөрү. Муну көпчүлүк депутаттар жакшы көрүнүш катары баалашууда. Ушундай эле болуш керек. Мисалы айылдарда деле жүрсөң, ай, кимден уулусуң дейт го мисалы. Кыргызстандын элеттин аймактарга бардык жерге барсаңыз, бирөө бир аксакал атын бастырып баратып айтат. Ой, сен кимден уулусуң деп. Анан баланчанын уулумун деп. Баланча баланчайычмын дебейт да. Ошондуктан бүгүн ушул төрага жогорку бийлик өкүлү ушинтип өлкө башчысына кайрылганы бул менин оюмча жакшы жөрөлгө болду. Кыргыз каада салтына, маданий өзгөчөлүктөрүнө ылайык фамилияны оңдоону эл өкүлдөрү өздүгүбүзгө кайтуу деп эсептешет. Улут өзүнүн улут болуу үчүн кээ бир иденттүүлүктөр бар. Кандай десем, критерийлер, шарттар бар. Ошол шарттардын бири тил болчу. Тилди мына азыркы бийлик алып келип өткөрүп бердик. Жогорку кеңеште кыргызча эле сүйлөп калбадык. Кыргызча жазышып калбадык. Мунун эмнеси жаман? Улуттун дагы бир өзгөчөлүгү бул өзүңдүн ата тегиңди билүү. Бул өзүбүздү өзүбүз изденүү, өзүбүздү өзүбүз табуу гана нерсе. Фамилияны тандоо мүмкүнчүлүгү боюнча мыйзам долбоорун көпчүлүк депутаттар кубатташууда. Анткени бул учурда актуалдуу жана коомдогу зарылчылык. Кыйнап эч кимде кереги жок. Мынча тигинт деп. Эгер өзүбүз аң сезимибиз орду болсо, тилибизди, дилибизди баарыбызды сактай алсак, мен ойлойм, эл буга өзү эле өтөт. Мындай табигый түрдө эле. Документ кийинки аптада жалпы депутаттардын кароосуна коюлат. Ушул жылы ороз айындагы фитир садакадан 55 миллион сом түшкөн. Ал каражат кайрымдуулук иштерге, кароосу жок муктаж жетим жесирлерге жумшалган. Мындан сырткары аткаруу бийлигинин жооптуу тармагы өлкө ичинде дин жаатында 3 жыл мониторинг жүргүзүп, анын натыйжасында мыйзамсыз бир топ диний мекемелерди табышкан.
Парламентте дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу болду. Анда мыйзам долбоору боюнча бардык тараптар өз ой пикирлерин айтууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Диний топтор тарабынан көзөмөлсүз үймөй кыдырып, салттуу эмес диний баалуулуктарды таңуулоо маселеси. Чет өлкөлүк миссионерлердин жана диний кайрымдуулук уюмдарынын ишмердүүлүгүн иретке келтирүү маселеси. Максаты жарандардын жана диний бирикмелердин укуктарын ишке ашыруу, дин чөйрөсүндөгү жоопкерчиликти күчөтүп, бул мыйзам долбоорунда муфтияттын уруксаты жок диний мекемелер ишмердүүлүгүн буга чейинкидей болуп каалагандай жүргүзүүгө болбойт. Үйлөрдү кыдырып, китепчелерди жана баракчаларды таратууга бөгөт коюлууда. Ал эми экс-муфти Максатбек Токтомушев мыйзам долбоорун колдоп, Давааттагы эл кыдырууга тыюу салбоону өтүндү. Гаш маселеси боюнча. Бул сураныч катары, өтүнүч катары, аманат катары айтып кетишим керек. Ушуну бир тыюу салбастан имамдардын бир көзөмөлүндө мусулмандын зыярат кылышы токтобой эле боло берсе деген ушу алардын бир чоң суранычы. Андан тышкары диний негизде партияларды жана саясий түзүлүштөрдү түзүүгө, ошондой эле диний бирикмелердин саясий ишке катышуусуна жол берилбейт. Мечит, медреселер жана башка диний мекемелер сөзсүз каттоодон өтүшү милдеттендирилүүдө. 9-класстан окутуу ушул кандай болду? Азамат Маматаевич, мен түшүнүгүмдө 9-класстан баштап окута береби медреселерге? Ошол медресе окуткан медресе, ошол окуткан балдарды 11-классты жалпы билим берүү системасында окутканга кепилдик алып, ошолордун аттестат алып берүүсү каралган. Кыргызстанда дин комиссиясынын каттоосунан өткөн 5000ге жакын диний мекеме бар. Алардын ичинен 3000 ислам, 400ге жакыны христиан багытында иш алып барышат. Ошондой эле 15446 диний билим берүүчү уюм иштейт. Аларга светтик билим дагы берилип, диний жагын муфтият, ал эми билим жаатын министрлик кароосу керектиги сунушталды. Билим берүү министрлиги ошол лицензия жагын, светтик билим жагын көзөмөлгө алсын. Диний билим жагын муфтият өзүнүн уруксаты менен берсин. Ушул жылы муфтиятка ороз айында фитир садакадан 55 миллион сом түшкөн. Ошол каражаттар кандай кантип жумшалды, депутат санарип тешүү доорунда ачык көрсөтүүнү белгиледи. Жалпы цифровизация деп ошол цифровой форматка өтүп баратканга байланыштуу айтып атканым, эгерде Кыргызстандын жарандары ошону ачык айкын көрүп турган болсо, билбегендер дагы ошол ачыктыгын көрүп, муфтиятка ишенимин көбүрөөк артып, садака зекетин көбүрөөк берип турабы эле деген ойдо сурап атам да. Бул боюнча биздин муфтият KG сайтыбыз бар. Ошол муфтият KG сайтыбызда ар бир тыйынына чейин көрсөтүлүп турат, отчету ошол жерде белгиленген. Ажылык иштери боюнча дагы ошол эле мезгилде садака фитир боюнча, зекет боюнча баардыгы ачык айкын көрсөтүлүп турат. Өнүккөн мамлекеттерде динге болгон чектөөлөр жок экени айтылды. Гашка мына үймөй кыдырга тыюу салыпсыңар, бул Америкада жок. Эң өнүккөн демократия өлкөдө бул нерселер жок, мында тыюулар. Кудайга шүкүр, Кыргызстан башка өлкөлөргө караганда биз мактансак болот. Диний эркиндик менен, сөз эркиндик менен мактансак болот. Аманда өзү чектей берсек, эмне менен мактанабыз? Мечит, медреселердин алдында тилемчилер көбөйдү. Могу мечиттерде тилемчилик кылып тургандардын менин оюмча бир 10 эле пайызы бир чынында бир ошондой операцияларга бир же кандайдыр бир жардамдарга муктаж деп эсептейм да. Ушул дуаналарды жок кылып толук эле мечитте деле, көчөдө деле вообще дуана аттуу биздин Кыргызстанда болбосо дейм да. Чындап муктаж болгон болсо, аны кууп аткан өзү адамгерчиликке да туура келбейт, анын динибизге дагы айкары келген нерсе болуп атат. Эл өкүлү ажылыкты уюштурууга дагы көңүл буруп, бул функцияларды туристтик агенттиктерге өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Мен сунушумда ушундай конфликт болбош үчүн да силерге бир көлөкө, жаман көлөкө түшүрбөш үчүн ошо тур фирмаларга өткөрүп койсоңуздар деген сунушта, анан менимче бул кымбатчылыкты жаратпайт, наоборот конкуренция болуп, тур фирмалардын арасында арзаныраак болобу деген, сапатын да көтөрөбү деген ойдомун да. Мекенчил депутаттык тобу кезектеги көчмө жыйынында Чүй облусунун Москва районундагы бир катар социалдык объектилердин абалы менен таанышты. Мындан тышкары депутаттар элдин көйгөйлөрүн угуп, аларды түйшөлткөн суроолорго жооп беришти. Депутаттык топтун мүчөлөрү көчмө жыйында айтылган ар бир маселе парламент трибунасынан көтөрүлүп, тиешелүү органдарга тапшырмалар берилерин белгилешти. Эл өкүлдөрү көчмө жыйында Александровка айылындагы курулушу аяктоо алдында турган бала бакчадан баштады. Депутат Карим Ханжезанын демилгеси менен республикалык бюджеттин эсебинен курулган 100 орундуу бала бакчанын жалпы суммасы 86 миллион сомду түзүп, курулуш кыска мөөнөттө аяктаган. Садовой айылындагы Зворец колхозников маданият үйү Чүй облусундагы эң кооз имараттардын бири.
1993 жылдан бері оңдоп сөдөн өткөрүлбөй, эшик терезелери сынып, имараттын ичи дагы кейиштүү абалда. Капиталный өткөрсөк, мурда бир кырчык иштеп бермек да. Аябай отличный кылып таза турбайбы? Сөөгү таза. Буну эгер азыр биз ремонт кылып койсо, жаштардын бияктан борбордук жасап коюш керек да. Аябай чоң маданият үйдө. Депутаттык топтун мүчөлөрү Кепер Арык айылындагы Качкынбай Артыкбаев атындагы мектебине барды. 1928 жылы пайдаланууга берилген авариялык мектептин ордуна 2025 жылы 225 орундуу мектеп салынат. Андыктан башка айылдарда окуп жаткан балдарды чакырып, жаңы мектеп заманбап билим уянсына айланышы керек. Көп жерлерде мектептер курулуп калып атат. Бир элеси менен болуп калды. Бир жерлерде мектеп жетпейт. Ошон үчүн бул жерди чыныгы билим ордосуна айлантыш үчүн, балдарыңыздар кетпеш үчүн баардыгын эмки жылы жаңы мектеп болот деп бияка чакырышыңыздар дагы. Чакырабыз. Анан билим берүү министрлигине тапшырма бериш керек. Күчтүү мугалимдерди дагы булар комплектация кылыш керек. Көчмө жыйындын алкагында депутаттар райондогу Тулпар Моторс автоунаа чогултуучу заводун жана Байелим компаниясынын кайра иштетүүчү заводунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул жерде уже сборочный цех, окрасочный цех, полный уже линия жанагыдай толук сразу локализация болду. Мекенчил депутаттык тобу Москва районунун тургундары менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүн укту. Жыл аягында өткөрүлүп жаткан көчмө жыйындын негизги максаты элдин көйгөйүн жеринен чечип, аткаруу бийлигинин ишине баа берүү. Эл менен жолугушуп, ушул элдин ичиндеги кандай көйгөйлөр бар, кандай сунуштар бар, ошолордун баардыгын тийиштүү жетекчилер менен талкуу кылып, ошолордун жеринде чечилбей аткан маселелерди угуу, аларга чара көрүү. Жетишкендиктер болуп аткан болсо, кайсы жерде кемчиликтер болуп аткан болсо, ушул мамлекеттик деңгээлдеги аткаруу бийлигинин кылып аткан ишмердүүлүгүнө баа берүү. 8 гектар жери менен менчиктештирилип кеткен кант заводун мамлекетке кайтаруу демилгесин депутат Шайырбек Ташиев парламентте көтөрө турганын айтты. Ошол жер азыр эч ким билбейт экен, Казакстанга өтүп кеткен дейт, Казакстандын банкына өтүп кеткен дейт. Сахардын завод мына бир нече жылдан бери турат экен, иштебестен. Биз ошонун тагдырын чечкенге мына укук органдарына, жогорку укук органдарына берип, ушунун тагдырын карап көрөйлү дагы, анан кийин ушуну кайра мамлекетке өткөзүп туруп, ушу элге кайра кайтарып бериш керек ошону. Көчмө жыйындын соңунда элдин көйгөйлөрүнүн негизинде аткаруу бийлигине бир катар тапшырмалар берилди. Дарканаларда психотроптук заттарды саткандарга 200 000 сомго чейин айыппул салуу сунушталууда. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Жогорку кеңештин депутаты Медералиев. Демилгечи депутат жашы жетелек балдарга күчтүү психотроптук заттарды сатууну токтотуу, аларды сатып бизнес кылгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу жана баңгизат саткан интернет дүкөндөргө өз учурунда бөгөт коюу башкы максат экенин билдирди. Кененирээк кийинки материалда баяндайбыз. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда бир нече кодекске өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Алсак жарандык кодекс, кылмыш жаза кодекс, укук бузуулар жөнүндө кодекс, кылмыш жаза процессуалдык кодексине жана баңгизат каражаттары, психотроптук заттар, алардын аналогдору жана прекурсорлору жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. Мындай кадам аркылуу жаза катаалдайт. Эгерде аптека сатуучусу рецепти жок, күчтүү таасир этүүчү дары-дармектерди сата турган болсо, 50 000 сомдон штраф 200 000 сомго салынат ошол сатуучуга. Экинчиси – это лишение права заниматься этой деятельностью сроком более 2 лет. Если и это не поможет, уважаемые коллеги, я считаю, что у нас возникнет необходимость предусмотреть и поставить вопрос об отзыве таких непорядочных аптек. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы 7000 адам маңзат колдонгонго байланыштуу каттоодон өткөн. Талкууда эл өкүлдөрү учурда баңгизат саткандарды кармоо оңой болбой жатканын ырасташып, мыйзам долбоорун колдоого алышты. Өзүңүз абдан жакшы кеңири баяндама кылып, туура белгилеп кеттиңиз. Бул жөндөн жөн мыйзам долбоор эмес. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин депутаттар дагы тиешелүү суроолор болсо жооп берип, бул мыйзам долбоорун колдойт депчи. Соңку кезде өлкөдө маңзат таратуу интернет аркылуу кеңири жүрүп, ага жашы жетелек өспүрүмдөр, студенттер тартылып жатканы айтылып келет. Эл өкүлдөрү калк арасында айрыкча өспүрүмдөргө кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кылмыш жоопкерчилиги оор бул иш менен алектенүүнүн кесепеттерин айтып туруу зарыл деп эсептешет. Мен ойлойм, ушул биздин балдарга дагы ушул разъяснительный работаларды жүргүзүп, мектептерге барып, мектептерге түшүндүрүш керек да, бул эмне нерсеге
депрессияга алып келиши мүмкүн, ушул психикасы бузулат, андан кийин ден соолугу бузулат, андан кийин ушундай ар кандай нерселер башталат деп биздин ИПДН же, да? ИДН, инспектор по делам несовершеннолетних. Да, по делам несовершеннолетних. Сөзсүз түрдө ушул жумушту жүргүзүш керек. Өтө көп чакырыктар бар деп кайрылып атышат да. Ушул Telegram каналдарындагы менимче тыйыш керек да. Себеби ал жактан Telegramдан сатылат деп реклама кылып туруп, алар кайра эле жазган сообщениясын удалить этип, изин жашырып кетип атышыптыр. Ушул боюнча да сөзсүз түрдө чара көрүш керек буларгачы. Соңында аталган мыйзам долбоорун комитет мүчөлөрү бир добуштан колдоп берди. Кыргызстанда аутизм менен ооруган балдар көбөйүүдө. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев азыркы тапта бул көйгөйлүү оорулардын катарын толуктайт деп билдирди. Парламенттин тармактык комитетинде аутизм, Даун синдромуна жана церебралдык шал илдетине чалдыккан балдардын көйгөйлөрү талкууланды. Өзгөчө балдардын төрөлүүсүнө эмне себеп болууда? Мындай балдарга мамлекет тарабынан түзүлгөн шарттар туурасында кийинки материалда. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин берген маалыматына ылайык, өлкөдө өзгөчө балдарды аныктоо үчүн психиатр, невролог адистери жетишсиз. Мындан улам республика боюнча 1398 медицина кызматкери аутизмдин белгилерин эрте аныктоо максатында 18 айлык жаңыдан программаланган окуудан өтүшкөн. Учурда өлкөдө биринчи жолу Бишкектеги балдар үйүнүн базасында балдарды реабилитациялоо, өнүктүрүү жана үй бүлөнү колдоо боюнча мамлекеттик борбор ачылып, анын функциясын эрте кийлигишүүнүн кризистик интервенциялык кызматын көрсөтүү киргизилген. Борбордо 17 адис балдарга жана алардын ата-энелерине кызмат көрсөтөт. Ошол эле учурда шаардык үй бүлөлүк медицина борборлору менен тыгыз иштеп, 7 жашка чейинки 529 балдарга эрте кийлигишүү боюнча кызмат көрсөтүлдү. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун статистикасына ылайык 10 жыл мурда ар бир төрөлгөн 10 000 баланын бирөөсү аутизм менен ооруса, бүгүнкү күндө 88 баланын бирөө аутист болууда. Буга бир нече факторлор себеп. Маселен, эне кош бойлуу кезинде эле өзгөчө көңүл буруу абзел. Биз только дарылоо менен гана алек болуп калдык. Профилактика, алдын алуу деген жумуштар жок. Мына бүгүнкү күндө ушул оорулар жылдан жылга өсүп атат, бирок бүгүнкү күнгө чейин эненин кош бойлуу кезинде ушул ооруларга скрининг кылуу жүргүзө элек алы. Керек болсо бир семьяда, бир үй бүлөдө 2ден ошондой балдар төрөлүп атат. Бул биздин чыныгы медицинанын жүзүн көрсөтүп атат. Бизде эгер биринчи ошондой бала төрөлдү, кийинкисине катуу басым жасаш керек. Хотя бы ошондойлорду биз выявить этишибиз керек. Ушундай жумуштардын үстүндө иш алып барсаңыздар амкасаныч. Кыргызстанда өзгөчө балдарды окутуучу борборлор өтө эле аз. Комитет отурумунда айрым депутаттар министрликтин бул жаатта алып барган ишин сынга алып, оору менен күрөшүүчү мамлекеттик программа иштеп чыгуу зарылдыгын белгилешти. Реальность сегодняшнего дня – это проблемы детей особенных, это трагедия и ноша исключительно родителей. Министерство никак им не помогает, как ответил мой коллега, нету раннего выявления, нету профилактики, никаких программ нету ведения беременности. У нас эндемичный район по многим микроэлементам. То есть никакой работы в этом отношении не ведется. Министерство просто бездействует. Нету ни одной государственной программы. Талкууда депутаттар аймактарда өзгөчө балдардын ата-энелеринин чама чаркы жеткидей мамлекеттик реабилитациялык борборлорду көбөйтүү тууралуу да кеп кылышты. Роддом болгон экен, азыркы күндө роддом чыгып кеткенден кийин ал жер ошо детский реабилитационный центр болуп калыптыр да. Ош шаарындачы. Баягы кештүү абалда турат да. Айнектери дагы деле бир 30% азыркы багы пластик заманбап айнектерге алмашылган, калгандары бүт дагы эле жыгач айнектер менен багы шарт жок. Убакыт келгенде мен ойлойм, бул реабилитацион центрларды дагы карап, азыркы силер айтканды Ош шаарынын реабилитациондук центрди 25 жылда капремонт кылып беребиз, киргизип беребиз. Министрликтин маалыматында Кыргызстанда аутизм менен ооруган 245 бала, шал оорусу менен 3456, Даун синдрому менен 573 бала аныкталган. Бул расмий гана маалыматтар. Парламент бирүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Кеңеш KG сайтынан таанышсаңыз болот. Эфирде сиздер менен мен Тазагүл Эмилбекова болдум. Кийинки эфирден жолугушканча аман болуңуздар.